Казакстандын креативдүү индустриясында учурда кесипкөйлүккө өз ара катышуу үчүн дагы бир аянтча пайда болду. Ал кара форум деп аталат. Аянтча жаңы, бирок масштабтуу жана популярдуу болууга даремети жетчүдөй. 2024 жылдын акыры жагында креативдүү инсандар кара форумда экинчи рет жыйналышышты. Кара форум 2023 жылы пайда болгон. Биз аны Алматыда өткөргөнбүз. Бул жылы болсо мен астаналык болгондуктан кара форумду өз үйүбүздө өткөрүү мүмкүнчүлүгү пайда болду. Бүгүн болсо силер балким анын масштабтарын көргөн чыгарсыңар. Биз өткөн жылдарга салыштырганда 3 эсе көппүз. Бүгүн бизге болжол менен 2000ге жакын адам келди. Андан улам аткарып жаткан ишибиз менен сыймыктанам. Кара форум аянтча каражаты, ниети жана чын ыкластан баарлашуунун, ошондой эле тажрыйба алмашуунун атмосферасына толук чөмүлүү сыяктуу нерсени туюндурат. Жаш бирок ошол эле учурда белгилүү болгон казак режиссеру Айсултан Сейитов башында турган энтузиасттар тобу, анын уюштуруучулары болжол менен дал ошол нукту көздөшкөн. Amazing because this platform created this algorithm that can give you understanding how it works, and then you get comfortable with that. Now, before it was a complete struggle. Бул жерде баарлашуунун формалары ар түрдүү болгон дарстар, мастер-класстар, алкактык талкуулар, суроо жооп сессиялары, авторлордун катышуусундагы бет ачарлар жана форумдун көшөгө артындагы оңтойлуу жолугушуулар жана жаңы таанышуулар катарында. Креативдүү иштиктүүлүктүн ар бир өкүлү, мейли ал жаңы каралашкан болсун же турукташып калган кесипкөй болсун, өзү үчүн кызыктуу нерселерди таап алышы ыктымал. Өз карьерасынын эң башында эле Казакстандын жаштары мени колдоого алып, менин артыман ээрчип, ар дайым менден кеңеш сурап, мастер-класстарды өткөрүүнү суранып келишкен. Ошентип 23-жылы мен өзүмдүн каш тасмамды тартып бүткөндөн кийин ал кинотеатрларга чыгарылган. Андан улам менде бош убактым көп болуп калган. Ошол учурда дүйнөнүн ар кыл бурчунан өз досторумду чакырып, мен көп кеп кылган Казакстанды көрүп, өзүнүн тажрыйбалары, билими менен бул жактагы жаштарга бөлүшүүсү үчүн аянтча уюштуруу демилгеси жаралган. Алардын баарынын пикирлерин угуу менин өзүм үчүн дагы кызыктуу болмок. Экинчи кара форумда 25тен ашык спикерлер өз тармагында өзгөчөлөнгөн, өзүнүн чыгармачылык мен дегенин кызыктуу көрсөтө алган адамдар сөз сүйлөштү. Спикерлер ар башка өлкөлөрдүн жана креативдүү индустриянын ар түрдүү тармактарынын, оюн-зок киносунун, даректүү тасмалардын, музыканын, көркөм сүрөт искусствосунун, анимациянын жана башка жааттын өкүлдөрү, бул жака продюсерлер, режиссерлор, актерлор жана калса каскадерлор дагы келишти. На этот форум меня привел. Мени бул форумга алып келген нерсе бүгүнкү күндө Казакстандагы креативдүү индустрия тармагында жүрүп жаткандарга кызыгуум болду. Анткени көп жылдардан бери кандайдыр бир көтөрүлүү, өсүү болуп жатат. Анан дагы кызыктуу адамдар да көбөйө баштады. Бул жакта кызыктуу жүрүмдөр ишке ашууда. Албетте мага кандайдыр бир деңгээлде байкоо жүргүзүү, катышуу, жергиликтүү режиссерлор, артисттер, сүрөтчүлөр менен кызматташуу кызыктуу. Досторум да убакыт чогуу өткөрүүгө жана бүгүнкү күнү чыгармачылык чөйрөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө сүйлөшүүлөргө кандайдыр бир мүмкүнчүлүк түзүп беришти. Ал абдан кызыктуу болду. Олег Трофим, Орусиядан келген мейман, кинорежиссер. Ал кино гана эмес, креативдүү индустриянын бардык тармактары акыркы жылдары укмуштуудай ылдамдыкта өнүгүп келе жатат деп эсептейт. Анын ичинде Казакстандагы. Вообще в целом вот ближайшим для России зарубежья. Вот. Жалпысынан алганда Орусияга жакын жайгашкан чет өлкөлөрдө музыкага бүгүнкү күндө Казакстандын сахналарында болуп жаткан окуялар абдан кызыктуу болууда. Дизайн акыркы учурда барган сайын чыгыш тарапка, Азияга бет алып, эң негизгиси өзүнүн жергиликтүү маданиятынын чегинде деп айталам. Ал дагы олуттуу мааниге ээ. Дизайн жаңы түстөр менен ачылууда. Анан дагы Казакстандын азыркы сүрөтчүлөрү изденип жаткан уникалдуу тил. Ал буга чейин эле пайда болгон жана уламдан улам жаңы формаларды алууда. Ал бүгүнкү күнү актуалдашууда. Ошого көз салып туруу кызыктуу. Ал маанилүү. Менимче ал баарыбыз үчүн чоң үлгү. Анткени эң кызыгы дайыма ички жагында камтылат. Эң кызыктуусу ар дайым тамырда орун алат. Мне кажется, для всех нас. Потому что самое интересное всегда находится внутри.
самое интересное всегда находится в корнях. Рассказывать о себе. Өз тилиңде өзүң тууралуу баяндап берүү, аны күн сайын өркүндөтүп, актуалдаштырып туруу керек болгон жөндөм. Бүгүнкү күнү Казакстандын маданиятында абдан ачык, айкын болуп жаткан нерсе ошол. Демек ага байкоо салып туруу жана кандайдыр бир түрдө ага кол тийгизүү бул олуттуу рахат болуп саналат. Оно происходит. Бул айрым учурларда өтө эле чоң, бирок кооптонуу менен ташталган кадамдар да жүрүп жатат. Бирок менин оюмча кандай болбосун, ал прогресс. Кайрадан эле мен бүгүн эле айтып кеткендей 10 жыл мурун мен режиссура жолун тандап жаткан кезде ал кандайдыр бир жаңычылык эле, ал бир бөтөнчө нерсе болгон. Ал эми бүгүн болсо Казакстанда абдан көп тасмалар жана сериалдар тартылып жатканын байкап турабыз. Демек алдыда чоң өзгөрүүлөр болоорун сезген экенмин. То, что будут большие изменения. Азырынча жаңы баштап жаткан креативчиктер. Мына ошолор үчүн кара форумдун форматы эң пайдалуу сыяктуудай. Рахаттануунун эң олуттуу пикирлери дал ошол жаңы жаштардан чыкты. Кызыктуусу айрым учурларда ошол жаштар кара форумдун уюштуруучуларына мастер-класстарда алган тажрыйбалык билим үчүн эмес, бүгүнкү күнү Казакстандын креативдүү индустриясы өзүндө эмнени туюндургандыгы тууралуу жалпы маалымат алгандыктары, индустрия канчалык өнүккөндүгү, анда кандай процесстер жүрүп жаткандыгын түшүнүү үчүн ыраазычылык билдиришкен. Анан дагы андан ары кайсыл тарапта багыт алуу жана бүгүнкү күнү чыгармачылык иште ийгиликтерге кантип жетишүү керектиги тууралуу темалар боюнча ири тажрыйбалуу адистердин топтоштурулган пикирлерин угуу маанилүүлүгү үчүн дагы ыраазычылыктар айтылууда. Чындыгында ийгиликтин табияты тууралуу маселе түбөлүктүү негизде ачык бойдон кала бермекчи. Я думаю, успех любой работы, как же сказать, Менин оюмча кайсыл болбосун иштин ийгилиги кандай десем, ийгиликтүү иштин эч кандай рецеби деле жок. Бир нерсе эмне үчүн ишке ашып кеткенин так айта албайбыз. Ар дайым эмне себептен тигил жакта бир нерсе болбой калды деп айтууга болот. Ошондуктан ушул сындуу ишти баалоо мен үчүн татаал. Бирок балким менин эмне кереметтүү, эмне жакшы, эмне кызыктуу деген менин сезимдерим көрүүчүнүн кызыкчылыгына дал келип калгандыр. Ошондой болушу мүмкүн. А балким мен жөн гана жолдуу болгондурмун. Хорошо, что интересно, совпали с интересами зрителя. Может быть, так. Может быть, мне просто повезло. Насколько важны... Автор үчүн канчалык маанилүү жана кесипкөйлүк аалам ичинде элдин сүймөнчүлүгү жана сүйүүсү канчалык маанилүү. Бул нерселер чындыгында абдан эле ар түрдүү. И многие создатели... Көптөгөн жаратуулар, кол өнөрчүлөр албетте бир нерсени гана тандашат. Бирок алардын баары бир эле нерсеге умтулуп кыялданышат. Ал бир дагы адам кайдыгер карабасын деген нерсе. Бул жагынан алып караганда аны ишке ашыра алган көптөгөн авторлор да бар. В этом плане существует огромное количество авторов, которые сумели сделать это. Креативдүү индустриянын чоң жолугушуунун дээрлик баардык катышуучулары иш-чара шыктандыруучу болгонун белгилешкен. Ар дайым менин максатым адамдарды жаратмандыкка шыктандыруу болгон. Эгерде ушул сындуу масштабтуу форумдан кийин чыгармачылык искусство менен алектенгиси келген жок дегенде бир адам, режиссер же одуну айтканда дагы башка бирөө болгусу келсе, бирөө чыкса, бирок ал ошонун кыялы, каалоосу менен байланыштуу болсо, анда биздин максат аткарылган болот. Кара форумда ар кыл социалдык тармактар үчүн контентти түзүү көп талкууланды. Ал дагы бүгүнкү күнү дүйнө жүзү боюнча адамдардын басымдуу көпчүлүгү алектенип жаткан тармак. Ар кимдики ар башка, айрымдарынын миссиясы олуттуу. Ал максат катары барат жана ага жетишүү үчүн тартат. Ал эми башкысы жөн эле, ага жагат болгону ошол. Ага тартуу жагат, демек каалаганын жасай берет. Бирок мен кандай кеңеш бермекмин? Ооба, бир максатты карманган жакшы. Жарым жолго жеткенде баарын таштап салбагандай жана тартууну андан ары уланткыдай болуп. Интернет-карьера — бул жаңы айкындуулуктагы жаңы термин. Анда параллелдүү айкындуулук, виртуалдуулук барган сайын олуттуу мааниге ээ болуп келүүдө. Интернет мейкиндик башында эле башаламан контент көптөн бери нукка салынып калган. Сан жагынан эмес, сапаты жагынан да өсүп, өзүнүн алгоритмдери жана мыйзам ченемдүүлүгү, өзүнүн трендтери жана тенденциялары менен өнүгүп келе жаткан аянтчага айланып калган. Анын ичинде Казакстандын сегментинде дагы.
Өсүш абдан олуттуу болууда, өзгөчө быйылкы жылы. Биз кандайдыр бир деңгээлде айрым өлкөлөрдөн алдыга жүрөбүз. Бирок ошентсе дагы батыштан жана айрым жакынкы өлкөлөрдөн артта калып жатабыз. Анткени бүтүндөй тренддин баары ошол жактан чыгууда. Мен болсо аны өзгөртүүгө аракет кылуудабыз. Трендти белгилеп турууну каалайм жана ага кандайдыр бир жол менен таасир тийгизгим келет. Эми баардык жакта баары өзгөрүп жатат. Баардык жерде эле баары сонун болуп келүүдө. Жок, мен тренд Казакстанда жаралгандар көп болгонун анык билем. Бирок алар 1 же 2 айга созулган гана трендтер болгон. Демек ал Казакстанда ойлонуп табылганы эсептелинбейт. Ал жөн гана Казакстандан чыгат, бирок кийин башка өлкөлөргө тарап кетет. Эми болсо ал дал Казакстандан чыккандыгын билгизгендиги, биз ойлоп тапканды билгизгендиги, ойлоп чыгууну каалайт элем. Бирок азырынча мен андайды көрө элекмин. Бүгүнкү күндө интернет айдыңында өзүнүн ордун табуу ыктыярдуу аракет болбой калган. Өзүн виртуалдуу версияда чагылдыруу бөтөнчө муктаждыкка айланган. Интернет бул коомдун пикирин калыптандырып, талкууга алынган жер. Ал жакта потенциалдуу кардарлардын же өнөктөштөрдүн оорчулдуу бөлүгү орун алган. Аны бизнес гана түшүнүп турган жок. Социалдык тармактар менен коммерциялык эмес сектордагы мамлекеттик жана квази мамлекеттик компаниялар жана албетте өзүнчө иштеген адистер да түшүнүшөт. Без внимания, которое вы получаете с помощью... Ооба, ал жашоонун баардык тармактарына тиешелүү. Мисалы алсак, сиз ошол тармакта 20 жыл иштеген хирург болуп саналсаңыз жана сиз супер кесипкөй болсоңуз, бирок сизде болгону 70 катталуучу болсо, анда сиз таптакыр эле тажрыйбасы жок, бирок миллиондогон катталуучулары бар жаш хирургка жол бошотуп беришиңиз керек болот. Башкача айтканда, баары ошол кишиге барат. Анткени анын аудиториясы чоң, ага көп көңүл бурулат. Лоялдуулугу дагы, ишенимдүүлүгү дагы жогору. Мен бир кеңеш берет элем. Эч нерседен коркпогула. Канчалык көп ойлонсоңуз, ишти баштоо ошончолук кыйын. Андыктан жөн гана баштай бериңиз. Өз жашооңуздан гана демилгелерди алып чыгып, сиз жөн гана жашооңуздан идеяларды алып, анын баарын видеолорго ыңгайлаштырып, жыйынтыгын гана күтүү керек. Ролики и ждать результатов. Кызыктуу, чексиздей сезилген виртуалдык мейкиндиктер барган сайын тар болуп бара жатат. Ал жакта окшош максаттары бар катышуучулар өтө эле көп. Алар абдан атаандаштык күчтүү тармакта иштеп жатышканын эртеби кечпи түшүнүшөт деңизчи. Ал мейкиндикте өзгөчөлөнүү маанилүү экендигин түшүнүшөт. Демек креативти көрсөтүшөт. Мына ошондуктан бүгүнкү күнү контент мейкер кесиби болуп көрбөгөндөй таламдуу болуп турган чагы. Кара форумдун аудиториясы ошол кесиптин нюанстарын, лайфхактарын жана тажрыйбалуу контент мейкерлердин кесипкөй көндүмдөрүн өзгөчө кызыгуу менен кабыл алышты. Эми эң негизгисинен болуп жөн гана жакшы жазылган сценарий саналат. Эгерде сиздин сценарийиңиз сонун, кызыктуу болсо, эмоцияларды козгосо, анда сиз аны телефонго тартып жатасызбы, камерагабы, болбогондой монтаждадыңызбы, ал маанилүү эмес. Эгерде сиз адамдын эмоциясын козгогон болсоңуз, анда болот. Ал сизди көрүүгө таасирин тийгизет. Ошондой эле автордук стили да таасир берет. Дал сизди эстеп калуусу үчүн башка видеолор топтомунан өзгөчөлөнүп турганыңыз маанилүү. Ошентип көрүүлөрдү оңой эле топтоп алууга болот. Экинчи кара форум ийгиликтүү өттү. Эч болбосо иш чаранын уюштуруучулары жетишилген натыйжаларга канааттанышты. Бир гана нерсеси, келечекте өтүүчү форумдарга көрүүчүлөр супер жылдыз спикерлерди сурап жаткандыгы болууда. Какого-то запроса на... Менде кандайдыр бир жылдызга болгон талам жок. Башкача айтканда, балким аны аткарууда маанилүү болсо керек. Айтканыбыз, алардын баары бул жакка келген адамдар. Мындайча айтканда, алар келишет. Анткени биздин алар менен мамилебиз бар. Ошо. Мен кимди алып келгим келет? Эми албетте мен бул жакка алып келген адамдар Мартин Скорсезе же Демин Шазел болушу мүмкүн. Мен чындыгында мага режиссерлукту үйрөткөн устатымды, профессорумду алып келгим келет. Мына ошондой. моего профессора, который мне преподавал режиссуру. Вот так как-то. Кара форумдун уюштуруучулары супер жылдыз спикерлерди алып келүү мерчемин ишке ашырууну каалайбы же жокпу азырынча белгисиз. Бирок кара форум кандай болгон күндө да улана берерине эч кандай шектелүү жок. Аталган иш-чара абдан жакшы пайда алып келүүдө. Билим берүү тармагында сыяктуу эле чыгармачылык менен иш алып барган чөйрөдөгү көптөгөн кесипкөй адистерди бириктирүү жагында дагы. Ал эми кесиптик өз ара катыш ал ар дайым кызыктуу коллаборацияны, өсүүнү жана өнүгүүнү билдирет. Мындан тышкары өткөн жыл ичинде аткарылган иштин жыйынтыгын чыгарууга жана анын жыйынтыгын өзү сындуу эле компетенттүү болгон пикири бир кесиптештери менен талкуулоо үчүн негиз катары каралат. Анын үстүнө чыгармачыл адамдар, долбоорлор ар дайым көп болгон учурда тажрыйба дээрлик ар бир күнү топтоло берет эмеспи?
анан эмнеге алар аны менен бөлүшүп ошол эле натыйжаларга жетүү үчүн жаңы муундагы креативчиликтерди шыктандыра алышсын. Дегенкиси биз ар дайым бир нерсенин үстүндө иш алып барабыз. Бизде кара форум бар, бизде ою фестивали бар, бизде ою долбоору дагы бар. Бирок эгерде менин жеке нерсем тууралуу айта турган болсок, мен кино тарткым келет. Экинчи толук метраждуу тасма тартууну каалайм. Ошондуктан ага да акырындык менен даярданып жатабыз.